Бактыгүл Иманбек кызы. Бийлик Кумтөрдүн киреше чыгашасына эмнеге элге ачык отчет бербейт? Бүгүн 3-4 сааттык жол жүрдүм. Жалгыз болгондуктан Азаттык радиосун угуп келдим. Азаттык ушул 2 саат ичинде 4 ирет какшап, бийлик Кумтөрдөн түшкөн кирешеге отчет бербей жатат деп ар түрдүү сын пикирди, божомолдорду сайрап келди. Жобу жөпчөнөкөй. Азаттык жакшынакай эле билет жобун, билмексен гана козутуп, быгытып жатканына таң бердим. Бир эле Кыргызстанды ичара чабыштырмак түгүл, дүйнөнү чабыштырып ойноп келген Азаттыктын акылы кантип жетпей калсын. Жобу Садыр Жапаров Кумтөрдү алып коюу элетин болбостон Центара Голд компаниясынын башта аталган 5 миллиард доллар доого жыгуу үчүн болгон аракетин жасап жатат. Ага далил ар бир дүйнөлүк уюмдардын чогулушунда экологиябыздын азыркы абалын айтып кайра-кайра кайрылуу жасап жатат. Аны баарыбыз билебиз. Кумтөр иши боюнча дагы дүйнөлүк сотко кайрылган. Центара Кумтөр алтын кенибизди мыкачылык менен колдонуп, тебелеп тепсеп, тамтыгын чыгарып, түбүнө түшүптүр. Ошого карабай биздин жерибизди талашып жатат. Биз бербейбиз. Ансыз да алтын запасы жокко эси. Бизге ал жердеги алтын эмес, жаратылышыбыз кымбат деп жатат. Учурда дүйнөлүк сот, дүйнөлүк уюмдар биз тараптык болуп турат. Ал тургай экологиябызды калыптандыруу үчүн бир нече миллиондорду бөлгөнү турушат. Анан эми ойлонбойсуңарбы? Бийлик эртең Центара Голдту биз кууп жиберип алтынга маарып жатабыз. Мынамынча алтын казып алдык деп расмий отчетту жарыялап жиберсе эмне болот? Араң турган Азаттык дүйнөгө жар салат да. Центара Голдтун көктөн издегени жерден табылбайбы? Ошол отчетторду көтөрүп чаап, кайра бизди доого жыкпайбы? Азыр биз тараптык болуп турган уюмдар деле тетири баспайбы? Дагы нечендеген эл аралык уюмдардын бизге түшүнбөстүктөрү жаралбайбы? Ошонун баарын билип туруп, Азаттыкка окшогон чет элдик радиолор, сайттар атайын провокация жасап жатышат азыр. Жогорку кеңеш жыйынында кайра-кайра Кумтөр ишине отчет бер деп жаткан депутатты жетелеп барып, жабык эшик артында бардык киреше чыгаша эсеп чотун көрсөтүшүптүр го. Анысы тынчыса, эми Азаттык 2 саат сайын сайрап, элди көкүтүп отурат. Балыкчы каракол жолу кайсыл каражатка курулуп жатат? Эмнеге кичи чакан бизнестер менен айрым салыктар жоюлуп жатат? Кумтөр ишканасы канчалаган иш-чараларды камсыздап жатат? Демек, Кумтөр өзүбүздүн пайдабызга, жалпы элдин пайдасына иштеп жатканы ушул да. Болбосо ошонун баарына каражат кайдан табылып жатат? Ойлонбойлубу? Бийлик Кумтөр ишканасынын киреше чыгашасына расмий отчетту сөзсүз берет. Бирок азыр эмес, ал күндөр да алыс эмес. Сабыр кыла туралы. Азаттыкка окшогондор сайрай берсин. Аларга алданып, кыйкырып аянтка чыгып, бийликтин айласын кетирбей, жөн отура туралы. Садыр Жапаров дагы 5 колундай билет. Элден эч нерсени жашыра албасын. Жана жашырган күндө да тарых тим койбосун. Ага күбө мына кайра-кайра келип сурак берип күнөөсүн жууп жаткан Аскар Акаев. Ошонун баарын көрүп, билип туруп 5 жылдык бийлигине манчыр качуу киши. Садыр Жапаров эмес да деп соц тармактын активдүү колдонуучусу, жарандык активист Бактыгүл Иманбек кызы жазып чыкты.